Акча табуунун эң оңой жолу Эвелан сайтында описаниядагы ссылка аркылуу өтүңүз жана катталыңыз. Бир күндүк, бир жумалык, бир айлык депозитке акча салыңыз. Жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Бардыгы сиздер үчүн. Ысык Атада сарай өртөнүп, 25 жаштагы келин 3 баласы менен кошо күйүп кетишти. Кечээ 13 декабрда түшкө маал Ысык Атанын Новопокровка айылында жакын жайгашкан сарай өртөнүп, анын кесепетинен 25 жаштагы келин 3 баласы менен каза табышты. Балдар болгону 3, 4, 6 жашта болушкан. Алардын экөө уул, бирөө кыз эле. Бул тууралуу УКМдун маалымат кызматы билдиришти. Маалымат булагы Fabula Check It KG. 13 жаштагы кызды зордуктаган 2 адамды актап жиберген судьяга каршы виртуалдык митинг башталды. 13 жаштагы кызды зордуктуу үчүн айыпталып жаткан 3 адамдын экөөнү актап, үчүнчүсүнүн күнөөсүн жеңилдеткен чечим чыгарганы үчүн Тоң райондук сотунун судьясы Сабыр Содонбековго каршы виртуалдык митинг жүрүүдө. Алар судьянын ишмердүүлүгүнө, кызматтык иликтөө жүргүзүлүшүн талап кылышууда. Виртуалдык митинг Facebook, Twitter жана Instagram социалдык тармактарында жүрүп жатат. Эске салсак, 11 декабрда Тоң райондук сотунун судьясы Сабыр Содонбеков 13 жаштагы кызды зордуктагып деп шек саналган 45 жаштагы Урмат аттуу адамдын айыбын жеңилдетип, башка берене менен соттогон. Ал эми зордуктоо боюнча шек саналган Жолдошбек жана Эржан аттуу адамдарды сот буга чейин иштин курманында кылмыш жок деген жүйө менен актап жиберген. Жакындарынын айтымында, кызды бул үчөө көптөн бери зордуктап келишкен, видео менен коркутуп, шантаж кылышкан. Ишти кыздын жакындары да кош бойлуу болуп калганда гана билишкен. Маалымат булагы Fabula Check It KG. Алтынай Нарбаева, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Ырдап баштасам эле жолдошум сыртка чыгып кетчү. Алтынай Нарбаева чыгармачылыкка 32 жашына келди. Бирок элдин оозуна тез илинип, көптөгөн хиттырларды жарата алды. Анын чыгармачылык жолу кандай болду? Алтынай Нарбаевадай ырчы болом деп тырышып, жан далбастап, өзү каалаган бийиктикке жеткендер аз болсо керек. Атактуулукка карай жолунда кандай кубаныч, курмандык, өкүнүч болгонун ырчы өзү баяндап бермекчи. Аккордеон алган күнүмдү эч унутпайм. Мен 8 бир тууганмын. Баарыбыз музыкага шыктуу болдук. Бир туугандарым баары музыкалык аспаптарды ойношчу. 5 жашымдан баштап агаларым ойноп, мен бийлеп, ырдап жүрчү элем. Коңшуларыбыз акча берип коер эле. Ага таттууларды сатып алчумун. Ата-энем экөө тең жакшы ырдачу. Чоң атам колун үшүккө алдырып жиберип, 3 манжасы жок болсо да 2 манжасы менен комузду укмуш черткен адам болгон экен. Таятам болсо колунан көрү төгүлгөн зергер болуптур. Ген аркылуу бул нерселердин баары чогулуп келип, менин жан дүйнөмө орун алса керек. Куршап деген шаарчада балдар музыкалык окуу жайы бар болчу. Апам мени ошол жака жиберди. Жумасына 2 жолу аккордеон менен машыгып, 2 жолу сольфеджиого музыкалык баштапкы сабактарына барам. 4 күн жолдо жүрөм. Айылдан бир топ эле алыс. Жолдун бир жагы жүгөрү, экинчи жагы тамекели. Коркок кыз элем. Киши көрүнсө эле мугалимдер болуп калбасын деп, жүгөрүнүн арасына кире катчумун. Ал кезде тартип катуу болчу. Мугалимдер иримге баратканымды билбей, ушу кыз жолдо эле жүрөт деп айтышпасын деп тартынчумун. Балалык күндөрүм ошол жүгөрү, тамеки таласында калды. Ал мектепти ийгиликтүү бүтүрдүм. Мен апамдын 40 жашына төрөлгөн кызымын. Кеч төрөлгөн үчүн мунун келечеги эмне болот деп кабатырланганбы же талантымды сезгенби? Чыгармачылыгыма көп салым кошкон апам болду. Аккордеонум жок, клавишаларын короткон кагазга чейин алып машыкчу элем. Үйүндө аккордеону бар кыздарга караганда картон менен машыккан мен жакшы ойночумун. Агайым болсо мени ээрчитип келип, Алтынайга аккордеон алып бергиле, таланттуу кыз дей берер эле. Райондун борборунда аспаптар сатылган дүкөнгө кирсең, башыңды айланткан бир жыт боло турган. Күндө өтүп баратып ошол жака кирип, баягы аккордеонду көрөм. Менин да ушундай аспабым болсо деп кыялданып чыгып кетчүмүн. Апама акыркы сатып берди. 150 рубль алып берди. Азыркынын 150 000 сомундай эле болчу. 4-класс сезим болуш керек. Апам аккордеонду жолук менен таңып берди. 3 чакырым жол басып далилдеп келе жатам. Эми менден бактылуу киши жок. Башкалар аккордеон менен келе жатканымды көрүп жатышат болду бекен деп эки жагымды каранып коем. Ошол учурдагы бактылуулугумду ушул кезге чейин эч нерсеге теңей албайм. Ата-энеме чырпыктан чынар кылып, талантымды балап, бакканы үчүн азыр да ыраазы болгум келет. Аккордеон чертип ырдагандардын арасынан менден мурун бир эле музыкант аял болгон. Азыркы ырдагандар бар. Ал учурда жалгыз болчумун. Шампан менен өзүмдү өзүм куттуктагам. Мектепти бүткөндөн кийин Ташкенттеги театралдык окуу жайга бардык. Жанымда бир кыз бар.
Биз жактагы өзбектердин тилин түшүнөбүз. Ал жактагыларды хорезм өзбектери дешет экен. Тилин түшүнүп болбойт. Өзбек тилинде экзамен тапшырыш керек экен. Кулап калдык. Аябай сүйүндүм. Анткени ал жака окугум келбей жаткан. Ал кезде экзаменден өтпөй үйүнө кайтып келүү өлүм менен барабар эле. Айылга баргандын намыстанып, Ош шаарында калып иштейм дедим. Агам Абдумалик Жалалабад шаарына музыкалык техникум бар экен. Ошол жака окуйсуң деди. Жанымдагы кыз экөөбүз тең үйлөнмө аспаптар бөлүмүндө окуп калдык. 2,5 жыл окудук. Бүткөндөн кийин балдар бакчасына, кийин мектепте иштей баштадым. Жогорку билимдүүлөр 165 сом алчу. Мен 64 сом айлык алчумун. Ошого жогорку билим алышым керек дедим. Ош шаарындагы окуу жайга 4 жыл катары менен тапшырып, экзаменден өтпөй калдым. Бир эже 15 000 сом алып келсең өтөсүң, сен 4-жылы келип жатасың деди. Ата-энем пенсияда, өзүм 64 сом айлык алсам, кайдан табам ал акчаны? Борборго барып тапшырып көрөйүн дедим. Эч таанышым жок. Бишкекке жол алдым. 22 жашта элем. Азыр 16 жаштагы кыздар деле Москвага кетип жатышпайбы? Тим эле жүрөк түгүлдөйт. Мейманканага жайгаштым. Шаарда жөө кыдырдым. Айтор 1000 алектенден өтүп жатып, Кудай жалгап, Ишеналы Арабаев атындагы университеттин музыкалык бөлүмүнө өттүм. Тизмеден Алтынай Нарбаева дегенди окуп алып, сүйүнгөнүмдөн эмне кыларымды билбейм десең, жалгызмын, эч кимди тааныбайм. Бир шише шампан сатып алдым. Жалгыз отуруп алып, өзүмдү өзүм куттуктап, азаматсың деп коем күлүп. Аздан иче берип, баягы шишени түгөтүп коюптурмун. Кызып калдым. Биринчи жолу ичип жатканымда, эми качан соолугам деп ыйлайм десең, ошентип азап тозок менен жогорку билимге ээ болгом. Жолдошум акчаларымды тытып салчу. 2-курста турмушка чыктым. Кыздуу болгондон кийин жолдошум тургуналы, сен менин багам, окубай эле кой деди. Бул окууга мен кантип тырмышып жүрүп жеткенимди билесиңби? Окуйм дедим. Хор ырдачу элек. Ошого чейин кызымды уктатпай турчумун. Хор башталганда уктатып туруп хорго кошулуп кетчүмүн. Арткы партада кызымды эмизип жаткырып коюп, кыздарга кармата туруп, экзамен тапшырып жүрүп окудум. Бир колумда ал, экинчи колумда аккордеон. Жашпыз, батирлейбиз, батирибиз кипкичине. Аккордеонду колума алып машыгып баштасам эле жолдошум бут кийимин кийип алып сыртка чыгып кетет. Ырдаганымдан уялабы же жаман көрөбү билбейм. Тим эле уккусу келбейт, а мен машыгышым керек. Кышта үшүп көчөдө турбасын деп болду чертпейм, кир дейм. Кийин атым чыгып баштаганда деле аябай каршы болуп жүрдү. Ал кезде жакшы акча таап, ишкер болуп калган кези эле. Ырдабайсың дейт. А менин ырдагым келет. Көкүрөгүм шунчалык эңсейт, түшүндүрө албайм. Эсимде, биринчи жолу Кара Балтада ырдап барып 500 сом таап келдим. Ал кезде рубльден сомго жаңы өтүп жаткан кезибиз эле. Чоң акча болчу. 500 сом колума тигенде, муну алайын, тигини кылайын деп пландап алгам. Эшиктин коңгурасына бассам, жолдошум эшикти ачпайт. Ачканда доро эле 500 сомду сунуп, акча таап келдим дедим. Акчаны алды да майдалап тытып туруп, унитазга салып суусун агызып жиберди. Томсоргонумду айтпа, баары бир ырдайм дедим. 32 жашымда чоң сахнага чыктым. Филармонияда Рыспай Абдыкадыровго арналган концерт өтүп жаткан экен. 3-күнү боло турганына туугандар аркылуу катышып калдым. Кыргызбай Осмонов уюштуруп жаткан экен. Ырдап көрчү деди. Мени жакшы ырдайт деп күтпөптүр. Дароо макул болду. Ага чейин араң бир номерге кошобуз деп жаткандар, 2 ырдайсың деди. Көйнөгүң барбы деди. Эле жок болсо да бар деп койдум. Базарга барып көйнөк, шуруларды алдым. Таң атканча уктабай көйнөктүн этегине шуру тигип чыктым. Таң атса да бүтө албай калып, кайра кечке чейин чыктым. Жандуу үн менен ырдачу адам аябай эс алышы керек да. Аны кайдан билем? Акча да болсо керек. Атымды айтып сахнага чакырышканда чыгайын десем эле колу бутум титирейт. Бир маалда оозум титиреп чыкты. Ырдап ойноп жатам, титиреп да жатам. 2-куплетинде өзүмдү колго алдым. 3-сүндө зыңкылдап эле үнүм ачылып кетти. Эл дүркүрөтө кол чаап жатып калышты. Анткени аккордеон менен ырдаган жалгыз ырчы айым мен болчумун. Эксклюзив Сесилде окшойт. Экинчи ырымды ырдап бүткөнүмдө эле эл кеттирбейт. Азыр ойлосом, биринчи жолу сахнага чыкканымда эле эл сүйүп кабыл алыптыр. Ушуга чейин элимдин сүймөнчү кызы болуп келе жатам. Таанылып кеттим. Жолдошум ырдаганыма дагы деле каршы. Бир колума пакет, бир колума аккордеон кармап алып, эшиктин алдында коңгуроону басып турган күндөр болду. Ачпай койчу. Азыр жаш ырчы кыздарга "Кокуй, күйөөң үйгө киргизбей койбосун, менин ордума ырдап үйүңө тез кет" деп калам. Маалымат булагы, Супер Чекит, KG.